Соңғы вакыттарда оорунун түрү чыгып, ага шыпа издегендердин саны көбөйүүдө. Кандай гана оорулуу болбосун, жанын аман сактап калуу үчүн ар кайсыл методдор менен дарылап көрөт. Ал эми алардын оорусун аныктап, дарылоо дарыгерге жүктөлгөн. Бирок кээ бир ооруну айыктырууда медицинанын алып жетпей калуусу толук ыктымал. Ал учурда өзгөчө методдорду колдонуп дарыланган учурлар дагы кездешет. Бул кандай методдор болушу мүмкүн? Чыгыш медицинанын методдору, элдик ыкмалар жана башкалар. Саламатсыздарбы? Ден соолук программасы кайрадан түз эфирде ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз өзгөчө ыкмалар менен дарылоо, же болбосо мануалдык терапия, алтын ийне менен дарылоо деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адис келген. Анда алгач мен тааныштырсам. Алтынбек Матаев, Кыргыз Республикасынын спорттук ушу федерациясынын президенти, үй бүлөлүк дарыгер. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач программанын биринчи бөлүгүндө дал ушул чыгыш медицинасында кенен колдонулган мануалдык терапия жөнүндө сүйлөшсөк, эң алгач эле ушул жөнүндө айтып берсеңиз, мануалдык терапия деген эмне өзү? Рахмат. Мануалдык терапия дегенде бул өзү аты айтып тургандай эле мануал же болбосо кол менен дарылоо да. Кол менен дарылоочу ыкмалардын баары ушу мануалдык терапия кирет. Бул негизинен бир нече өзүнүн бир түрлөрүнө бөлүнүп кетет. Ошол эле учурда мануалдык терапия бул өзүнчө бир бөлүк болсо, анын карамагында мына массаждын түрлөрү да ушул мануалдык терапияга кирет да. Массаждын бир нече түрлөрү, өзү негизинен мануалдык терапия негизинен ушул массаждын негизинде жаралган өзүнчө бир бөлүк. Мында ушул буга чейин мисалы мына илимий медицинанын өнүккөнгө чейин элдин арасында баягы биз билгендей эле сыныкчылар, баягы чыккан жерлерин салган ушундай атайын эмчилер, домчулар болгон да. Ошолордун негизинде бул барып отуруп ушул илимий негизделип отуруп, азыр ушул мануалдык терапияда өзүнчө бир бөлүк болуп калды медицинада. Көбүнчөсү бул мануалдык терапия мына кээ бир дары дармексиз айыктырууда өтө чоң роль ойнойт. Көпчүлүк учурда биз бир жерибиз ооруган болсо керекпи, керек эмеспи дарыга чуркай беребиз. Мануалдык терапия ошол учурда дарысыз айыктырууга жардам берет. Негизинен ушул мануалдык терапия дегенибиз кол менен дарылоочу дарылоонун ыкмалары же болбосо методу болуп эсептелет. Адам кайсыл учурда ушул мануалдык терапияга кайрылат көбүнесе? Мануалдык терапияга көпчүлүк эле учурда кайрылышат. Акыркы мезгилде өзүңөр билесиз, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бел оорулары, айрыкча омуртка оорулары, грыжа, остеохондроз, артроз, ошондой эле мына баштын оорулары, муундар дагы кээ бир оорулар, улардын баардыгы ушул мануалдык терапияга келип кайрылышат, мануалдык атайын адиске. Эми негизинен эгерде чыныгы же болбосо тажрыйбалуу адис болгон болсо, анда ушул кайрылган көйгөйүн чечип бергенге жакшы жардам берет. Бирок кээ бир учурларда ушул баягы одоно кыймыл-аракеттердин таасиринде кайра зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошол учурду эске алышыбыз керек. Мындайча айтканда, мануалдык терапиянын да өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү же болбосо ошого карама каршылыгы дагы бар да. Муну да эске алышыбыз керек. Көбүнчөсү ушул азыркы мезгилде көбүнчөсү ушул бел оорулары менен көп кайрылышат. Ошондой эле муун оорулары. Бизге билинип билинбеген кээ бир учурларда ошо омурткалардын аралындагы мындай суставтарда кээ бир мүчүлүштүктөр болот, же болбосо мындайча айтканда баягы ордунан бир аз козголуп калган болушу мүмкүн. Кемирчектери эзилип калган болушу мүмкүн. Ошол учурларда муундарда да ошондой болот.
муундарда мисалы кээ бир подвижек деп коет, ушул чыгып калууданга жеткирилбеген, ошо кичинекей ордунан козголуп калган ушундай бир өзгөрүүлөр болот. Ошол учурда ушу мануалдык терапевттин жардамы чоң. Жакшы, анан мына ушул кол менен дарылайт деп калдыңыздар да, деп калдыңыз. Негизинен мына ушул кол менен ошол бейтапка таасир эткенде кандай организмде өзгөрүүлөр болот, ушулар боюнча айтып берсеңиз. Мисалы кээ бирлер айтат, бир жолу эле ушул баргандан кийин ой жеңилдеп калдым деген дагы ойлорун айтышат да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Албетте сөзсүз түрдө ошондой болушу мүмкүн, себеби организмдеги өзгөрүүнүн кайсы бир деңгээлде ошол бир гана кыймыл аракеттин жардамында анын ошол баягы көйгөйү чечилиши мүмкүн. Анткени себеби эгерде мисалы мына бел ооруларында, кол, буттун муун ооруларында көбүнчөсү ошол кайсыл участок болсо ошол жака кеткен нервтин жолдору кысылып калат. Ошол учурда мануалист өзүнүн ыкмалары менен ошол кысылып турган нервтин жолун ачканга жардам берет. Мындай учурда тажрыйбалуу адис бир эле сеанста ошол өзүнүн таасири менен ошол баягы проблеманы чечкенге жардам берет. Ошол учурда кандай гана адам болбосун өзүн аябай жакшы сезип калат. Айрыкча мисалы баш ооруп келгендер көбүнчөсү моюн омурткаларынын остеохондрозунда же болбосо ошол грыжаларда ошол бир эле жолу калганда өзүн аябай жакшы сезип калган учурлар болот. Ошол себептен ошо биринчи жолу эле алганда эле өзүн жакшы сезип калган себеби ошондон. Жакшы, анан мына ушул мануалдык терапияга барганда өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Кандайдыр бир каршы көрсөтмөлөр деле болсо керек? Албетте каршы көрсөтмөлөр бар. Булардын бардыгына ошол адис өзүнүн тажрыйбасына таянып аракет кылат. Ошол эле учурда бирок мен айтпайм бардык орун эле ушул мануалдык терапиянын жардамы менен дарылоо менен эле чектелиш керек деп. Көптөгөн ооруларда сөзсүз түрдө өзүбүздүн дарыгерлерге, врачтарга кайрылышыбыз керек. Бул мануалдык терапияда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошону пайдаланат. Ал эми көпчүлүк учурларда кээ бир өнөкөт оорулар, мисалы ар кандай баягы сестенген же болбосо воспалительный оорулардын бардыгын бул мануалдык терапиянын жардамы тийбеши мүмкүн. Ал учурда дары дармектер менен аяктырышыбыз керек. Мындайча айтканда чыгыш медицинасында деле атайын классификацияга бөлгөн. Мисалы инфекциялык ооруларды өзүнчө методика менен дарылаган. Ошондой эле мисалы травмалык ооруларды өзүнчө классификацияга бөлгөн. Ошентип бардыгы бөлүнөт да. Ошондой сыяктуу эле ушул ар бир оорунун өзүнүн келип чыгышына карап, этиологиясына карап дарылоону да ошого карашыбыз керек да. Бул учурда мисалы бир тараптуу караганыбыз бул туура эмес. Ошон үчүн мен айтат элем, мисалы бизге көбүнчөсү келип кайрылганда, эгерде мануалдык терапиянын жардамы тие турган оору болсо, анда жардам беребиз. Эгер жок, ал жардам бербей турган оору боло турган болсо, анда атайын адистерге, врачтарга жолдомо берилет да. Ошол. Жакшы. Көбүн эсе ушул эл арасында жүргөндө ушул омурткам кыйшайып калыптыр, же болбосо омурткаң чыгып кетти деп атайын мануалисттер жардам берди дегенди угуп калабыз да. Кандай учурда ушундай омурткада өзгөрүү болуп, же кыйшайып, же чыгып кетиши мүмкүн? Эң жакшы суроо болду. Себеби мына акыркы мезгилдерде эң көп кайрылгандар ушул бел оорулары менен. Ошол эле учурда грыжа, остеохондроз, артроз, ушундай оорулар менен көп кайрылып келишет. Бул мисалы мына жөнөкөй эле тил менен айтканда, баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн грыжанын пайда болуу себептеринин бири бул ошол омуртка аралык кемирчек ошол жабыркайт да. Анын ортосунда пульпозный ядро деп коет. Ошол жерде мындай гель сыяктуу зат болот. Бул ошол омуртканын ийкемдүүлүгүн, элпектигин камсыздап турат. Кемирчек болсо, алга баягы машинанын амортизатору катарында ушундай бир ийкемдикти берип турат. Булардын бузулушу ошол баягы грыжанын же болбосо ошол эле учурда протрузия деп коебуз, артроздун пайда болушуна алып келет да. Мунун себептери негизинен
оор нерсени көтөрдү. Мисалы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздөн тышкары оор нерселерди көтөргөндө же болбосо оор нерсени туура эмес көтөргөн учурлар да болот. Көбүнчөсү бизге кайрылып келгенде көптөр айтат да, эмне болду, травма алдың десем, сөзсүз түрдө бир жерден бийиктен түшүп кетип же болбосо бир нерсеге урунуп ошондо гана травма алдым деп ойлошот да. Кээ бир учурда кичинекей эле нерсени, мисалы илгерки апаларыбыздын оор килендерин капканда келиндердин бели бир эле учурда кырстай түшөт да, анан ошол учурда деле бул микро бытовой травма болуп калат да. Аны сезишпейт дагы, мен жок, мен травма алган жокмун деп ойлойт да. Ошондой учурларда деле ошол оорулар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан мен айтмакмын, көпчүлүк учурда биз физикалык кара жумушту катуу жасап, бирок жумуш бүтүп кетсин деп, курсагыбыз ач турган мезгилде дагы жумуш бүтүп кетсин деп өтө катуу аракет кылуу менен, физикалык өтө аракет кылуу менен грыжаны пайда кылышыбыз мүмкүн. Эмне себептен? Себеби дегенде бул учурда белдин булчуңдары өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жете турган иш аракетти аткарганга мүмкүнчүлүгү азаят. Себеби чарчай баштады. Ошол учурда омуртка тутумунун өзүнө күч келе баштайт. Ошол учурларда мисалы кээ бир туура эмес бир эле иш аракеттин аркасында ошол грыжага же болбосо протрузияга алып келиши мүмкүн. Ошол учурларда травмалар көп болот. Ошондой эле профессионалдык спортто жүргөндөр көпчүлүк учурда баягы атаандаш менен алышып аткан мезгилде татаал кыймыл аракеттерди жасашат, ошол учурларда да пайда болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары мына жана айтып өткөндөй эле бийиктен секиргенде, кээ бир учурда баягы күнүмдүк турмушубузда кээде мисалы баягы маршруттук таксиге чыкканда деле отура калайын деп машина жүргүчөңдү отура калайын деп салмакты салып отура калган учурубузда деле ошондо омуртканын баягы күч келет дагы, кемирчектер эзилип калат. Бул бир эки учурда билинбейт, бирок барган сайын кайра кайталанган жумуштардын аракетинен ошондой оорулар келип чыгышы мүмкүн да. Ошол себептен муну омуртка кээде ушундай бир оор аракеттерден таасиринде омуртка ордунан бир аз жылышы мүмкүн. Омуртка аралык атайын муундар бири-бирине ашташкан, ошолорго доо кетиши мүмкүн. Ошол учурда ушундай оорулар келип чыгат да. Ошол себептен мындай учурда ошо мануалдык терапевт жардам берет. Жакшы, анан мына ушул омурткага кандайдыр бир салмак түшкөндө, ашыкча салмактуулуктан уламдагы омуртка кыйшаят деп угуп калам да. Бул боюнча деле айтып берсеңиз болот. Негизи биздин омуртка мисалы ар кимдин өзүнүн организмдин өзгөчөлүгүнө жараша жүктү көтөрсө керек деги. Мындай да, эгерде ашыкча салмактуулукту айта турган болсок, биз мисалы эки чака сууну көтөрө турган болсок, белгилүү бир убакта биздин колдорубуз таалайт, денебиз таалайт. Бир мезгилде биз эс алабыз да. Ал эми ашыкча салмактуулукта көпчүлүк учурда мисалы өзүнүн өлчөмдүү салмагынан мисалы 20, 30, 40 килограммга чейин ашыкча салмактуулуктар бар. Бул өздөрүнүн степенине бөлүп айтылат ошо ожирение. Анан ошол учурда мисалы биз челекти баягы чаканы чарчаганда кое турган болсок, ашыкча салмактуулук бул уктаганда да ошол ашыкча салмагы менен жүрөт, турганда да, жумушка барса дагы, бир жерде отурса дагы такай ошол ашыкча салмак менен жүрөт. Бул деген сөз такай ошол омурткага күч келип турат да. Ошол себептен көпчүлүк учурда ошо ашыкча салмактуулуктан дагы бул оорулар келиши мүмкүн, омуртканын проблемалары пайда болот да. Сөзсүз түрдө пайда болот. Бул учурда мүмкүн болушунча адам өзүнүн салмагына кам көрүш керек. Жакшы, жогоруда айттыңыз, негизинен мына ушул мануалдык терапевттерге барганда дагы анын ошол адистин кандай адис, ошол нерсе өзгөчө көңүл буруш керек деп калдыңыз да. Азыр чындыгында көчөгө чыгып шаар аралап жүрө турган болсок, мисалы ушул укалап жакшы кылабыз, массаж кабинеттери толтура да, массажканалар толтура. Өзгөчө эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы, бир ай окуйт экен, мен изилдеп көрдүм да. 2 ай окуйт экен, анан квалификациясын жогорулаттым деп, анан өз алдынча иштей баштайт экен да. Алардын медициналык билими жок дегендей. Аларга кантип биз өзүбүздүн организмибизди кепилдик менен тапшыра алабыз деген суроо жаралат да. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Себеби бир мезгилде биздин өлкөбүздө дагы мына Кытайдан келген адистер аябай көбөйүп кеткен. Ошол учурда да ошол жана айтып өткөндөй эле ошо
1 айлык 3 айлык курстардан өтүп ошо үйрөнгөн нерсесин биздин Кыргызстанда аябай көп практикалап кетишкен да. Алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бул жерде тажрыйбасын ашырып анан кеткен учурлар көп болгон. Ошондой сыяктуу эле бизде азыр ошол элибизде кайсы бир кесипти же болбосо бир өнөрдү өздөштүрүп алуу максатында ошол массаж, мануалдык терапияны кээделери видеолордон, кээделери кайсы бир атайын дарылоо курстарына барып, ошодон көрүп калган нерселерин өз алдынча колдонуп көрүшөт да. Эң көп ошол учурларда бейтаптарга көбүрөөк же болбосо элибизге көбүрөөк зыяны тиет ошол учурда. Себеби бир эле кичинекей эле туура эмес кыймыл-аракеттин айынан ошол адамдын баягы ден соолугуна өмүр бою ден соолугуна доо кетиши мүмкүн да. Себеби бир эле жолку туура эмес кыймыл-аракеттен ошол кайсы бир жерине аракет кылып аткан болсо, ошол жерде травма берип коет да. Бул деген сөз бул аны ондогон жылдар эгер туура кам көрүлбөсө өмүр бою ошол оорусу менен өтүп кетиши мүмкүн да. Андыктан ошон үчүн мисалы адисти тандаганда же болбосо кимдир бирөөгө ошо адистерге кайрылганда анын ошо окуган тажрыйбасын, качан окуган, каяктан окуган, ошону тартынбай эле сураш керек. Сураш керек, тажрыйбасы канчалык, ошону сурап, анан ошого карап эме алса болот. Жакшы. Негизинен ушул нерв ооруларын мануалдык терапия менен жакшы кылса болобу деген суроо калып турду да. Анан ушуга кошумча эле айтып кетсеңиз, мисалы бейтап бир жолу баргандан кийин ошо менен оорусунан кутулуп калабы же улуусу убакыт өткөндөн кийин кайра да кайрылып туруш керек деген суроо жаралат. Кээ бирлер айтат, мисалы эгерде ошол укалоонун кызматынан пайдалансаң, адат болуп калат дагы, денең ошого көнүп калып, бат-баттан барып туруш керек экен деген дагы ойлор айтылат да коомчулуктачы. Туура. Эгерде биз нерв оорулары боюнча айтып өтсөм, мына периферический нервный система деп коет. Муундарда, кайсы бир органдарыбыздан ошол нерв ооруларынын пайда болушунда мануалдык терапиянын бир аракети менен таасири болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ошол бейтап өзүнүн ден соолугуна өзү да кам көрүш керек. Андан ары дагы ошол жанагы оорусуна кайра келбеш үчүн өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, ар кандай ден соолукту чыңдоочу гимнастикаларды, же болбосо режимди сакташ керек. Мисалы, эгер ашта салмактуулук болуп турган болсо, ошондой атайын чектөөлөргө барыш керек. Анан мына баягы өнөкөт болуп, же болбосо баягы массажга көнүп калат экенсиң дегенге мен кошула албайм. Себеби адам эгер өзү айыгуусуна ишенсе, анда сөзсүз түрдө айыгат. Эгерде ал оору менен дос боло турган болсо, анда ал айыкпайт. Ошол учурда ал кайра массажга барышы мүмкүн. Атайын укалоочу жайларга барып массаж алып турушу мүмкүн. Негизинен эгерде адамдын өзүнүн психология абалында ал ооруга ишенсе, анда сөзсүз түрдө айыгат да. Демек, адамда ишеним болуш керек экен да, кайсыл учур болбосун, ар кандай оору болбосун, ар кандай оору менен күрөшүүдө биринчи учурда кайсы адиске барса дагы ошол адам өзүнүн ишеничи менен барат да. Ишеничи менен барса, анда айыгат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле кээ бир учурда эч бир оору жардам бербеген учурда кээ бир дарыгердин сөзү менен эле көптөгөн бейтаптары жакшы болуп кеткен учурлар болгон да. Бул деген сөз ошо адамдын өзүнүн ооруну жеңүүгө болгон ишеничи болуш керек. Ошондо адистин дагы оорунун да экөөнүн күрөшүү тарап күчтүү болсо, анда оору сөзсүз жеңилет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 557 32 жана ушундай эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери.
Маегибизге кайрылып келсек, программанын экинчи бөлүгүндө биз алтын ийне жөнүндө жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берсек, мисалы бул алтын ийне те байыртадан бери эле биздин ата бабаларыбыз дагы колдонгонун билебиз да. Анан бул чыгыш медицинасында кеңири колдонулган ыкма экенин дагы билебиз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Алтын ийне бул негизинен Кытай өлкөсүндө колдонуп келген, бирок бул чыгыш медицинасы дегенден кийин көбүнчөсү чыгыш өлкөлөрдүн баарында эле колдонуп келген. Ошол эле Вьетнамда, Китайда, Японияда, Таиландда, Монголияда, бизде, Кыргызстанда дагы ушу кеңири таралган бул ийне сайы методу менен дарылоо. Негизинен мунун жаралуу тарыхында ушул биздин заманга чейинки 200-жылдардан бери ушу элдерге белгилүү экен. Ошол учурда эле ушул ийне аркылуу дарылоо менен көп ооруларга жардам берип келишкен. Негизинен көбүнчөсү бул алтын ийненин пайдасы мына нерв ооруларына көпчүлүк учурда ошол нерв ооруларына аябай жакшы жардам берген да. Ар кандай физиологиялык өзгөрүүлөрдө ушул алтын ийненин жардамында ошол ооруну жеңүүгө жардам берген. Органикалык дебейин, ошо бирок физиологиялык баягы өзгөрүүлөргө ар кандай мына кан тамыр системасында, дем алуу системасында, ошондой эле нерв ооруларында ошол алтын ийненин пайдасы тийип келет. Бул ийнелер алтындан жасалабы? Эмне үчүн алтын ийне аталып калган? Же баштап мурда ушул алтындан жасалганбы деген суроо жаралат да. Туура, мурун ошо атайын ошо ийнелерге мындай металлдан жасалган, бирок ошол эле учурда алтындын буусуна жалатылган болот, же болбосо күмүштүн буусуна жалатылган болот. Ошондой ийнелер колдонулуп келген. Азыркы учурда мындай бир жолу колдонула турган атайын ийнелер колдонулат азыр. Себеби бейтаптын башка ооруларды жугузуп албоонун алдын алуу максатында ушундай бир жолу колдонула турган ийнелер колдонулат. Мунун ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, мына бул орточо узундуктагы ийнелер. Булар көбүнчөсү колго, буттарга, ошол нервтер жакын жайланышкан жерлерге жасалат. Мындан тышкары, мындан бир аз кичинерээк болот. Бул атайын бетке сайлоочу ийнелер болот. Мисалы, мына ийнелер болсо, булар бел ооруларына колдонулат. Булардын узундугу аябай чоңураак болот да. Ошондой эле мындан тышкары бул алтын ийнеде игла нож дегенди акыркы убакта угуп калдыңыздар. Игла нож деген могул ушундай бир ийне болот. Бул ийне бычак сыяктуу болот, мийиздүү. Бул дагы ушул ар кандай ооруларды, люмбалгия, люмбоишалгия деп коет, ушул ооруларда ошону колдонушат, ушундай ийнелерди. Ушул. Андан тышкары азыркы учурда мына бир эле ийне сайынын өзүндө ошол биологиялык активдүү чекиттерге атайын мындай эрменден жасалган сигараларды колдонушат. Ошол эле учурда ийнени да сайып, анын үстүнөн ушул жылуулукту берип, ошо нервтерди ойготконго жардам берген. Андан тышкары азыркы мезгилде ушул эле учурда атайын электро баягы каражаттарды колдонуп туруп, ошол токтун жардамында ошол ийнелерге ошол токту улап туруп, ошону менен дагы ошо дарылоо ыкмаларын колдонуп жүрүшөт азыркы учурда. Негизинен бизде азыр ошо ийне сайы барган сайын ошо элдердин арасында кеңири жайылып баратат. Жакшы, бул жигитти бекеринен чакырган жокпуз студиябызга. Азыр сиз ушул алтын ийне менен дарылоону көрсөтүп берсеңиз, көбүн эсе бүгүн кандай ыкманы көрсөтөбүз ушул боюнча? Азыр биз бул жигитке ушул баарыбызга азыркы мезгилде мына иммунитетти көтөргөнгө жакшы бир ыкма ошол 3 көңдөйдөн күчкө киргизүү, же болбосо иммунитетти күчкө киргизүүчү атайын чекиттерге ийне сайсак болот. Анан ошол эле учурда мына нервти эс алдырып, эске тутууну жакшыртып, ошо кээ бир баш оорулар болсо, ошолорду эми жойгонго
ийне сайсак болот да. Жакшы, демек бейтаптын оорусуна карап кайсыл чекитине сайса болот, ошол боюнча дарылайт экенсиздер да. Ийне саюуда көпчүлүк учурда адистер булар кишинин кан тамырына карап, кан тамырын ошо пульсовой диагностика деп коет. Ошого карап сайышат. Ошол эле учурда көздүн карактеринин, ошол эле учурда көздүн өзүнүн ар кандай зоналарынын ички органдарга болгон жооп бере турган зоналары бар. Ошого карап диагноз коюлат. Ошол эле учурда бейтаптын өзүнүн даттануусуна карап сайылат. Жана ошондой эле ошо адистин өзүнүн тажрыйбасына таянып, кайсы проблемалар болсо ошого карап ийне сайылат да. Жакшы, баштадык анда эмнеден баштайсыз? Бул көбүнчөсү ушул ийне саюуда деле ошо бейтаптын коопсуздугун камсыздоо үчүн сөзсүз түрдө адис өзүнүн колдорун атайын баягы спирттик раствор менен обработка кылып, анан кийин ишке киришет. Ошол эле учурда мына биз ийне саюучу биологиялык активдүү точкалардын зонасындагы ошо зыянсыздандырып алышыбыз керек. Антисептиканы колдонушубуз керек. Бул учурда ошол бизге ошо кадимки медицинадагы ошол 70% спирт жардамга келет. Жакшы. Азыр ошондо кайсыл чекиттер, колдорундабы же башындабы, кайсыл жерлеринде? Негизинен көпчүлүк учурда мына Кытай медицинасында айтат, хегу деген чекит бар. Бул ошол 100 ооруга даба деп айтылат да. Көпчүлүк ооруларга жардам берет. Бул өзү жоон ичегинин чекити. Анан нейгуан дегенибиз бар. Бул болсо мына 3 көңдөйгө, ошол көкүрөк көңдөйү, курсак көңдөйү, ошондой эле малый таздын көңдөйү, ушул 3 көңдөйгө таасири болот. Бул ошо кишинин иммунитетин көтөрүп бергенге жардам берет. Жакшы. Анан бул мына ушул алтын ийне алганы келгенде бейтап өзгөчө эмне, кантип даярданып келиш керек? Көпчүлүк учурда ошол бул учурда ошо атайын даярдыктын деле кереги жок, бирок мүмкүн болушунча ийне алардан 1 саат мурун тамактанса болот. 1 саат 2 саат мурун тамактанган болсо болот. Өтө тоюп келген учурларда кээ бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Жакшы, адамда мындай коркуу сезимдери болушу мүмкүн, Жакшы. Азыр кичинекелерин саябызбы ошондо? Азыр мына орточо узундукта булар 3 сантиметрге чейин, 2,5-дан 3кө чейин. Булар бир жолу колдонулат, анан бир жолу колдонулгандан кийин атайын идиштерге салынып, атайын баягы медициналык утилизацияга кетет. Жакшы. Денени бош коебуз, эч кандай коркуунун кереги жок. Бул учурда биринчи жолу алып аткан адамга коркуу сезимдери болушу мүмкүн. Чекитке туура тийгенин бейтап кандайдыр бир колдорунда муздуу же болбосо бир мындай түйүлгөндөй бир ооруну сезет, анан бир нече секундтан кийин ал жоголо баштайт. Канча тереңдикте кирет бул ийнелер? Көбүнчөсү 1 сантиметрге чейин болот. 1 сантиметрге чейин. 1 сантиметрге чейин. Бул кооптуу эмеспи, мисалы? 0,5 сантиметрден 1 сантиметрге чейин берилет. Эгерде кооптуулугу, эгер жоон нервтерге тийип кала турган болсо, анда пайдасынан зыянына эме алып келип коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан бул этияттык менен сайылыш керек да. Жакшы, анан бул чекиттерди тапканда да атайын ошо өлчөмдөр бар. Мисалы, мына 3 манжанын үстүнөн по центру. Ийнени сайганда да ошол активдештирүү, пассивдештирүү болуп экиге бөлүнөт. Ошол меридиандарына байланыштуу. Бул жагынан да.
Бир жолу ошол ийне биринчи процедурага келгенде канча ийнени саясыздар негизинен? Негизинен ийне саюуда 10-15ке чейин чектелет. Андан көп сайылган бул ийне терапиясында ошол меридиандардын баягы энергетикалык каналдардын ачылып иштөө активдүүлүгүнө байланыштуу болот. Биз бир эле учурда кайсы оорусуна жараша бир меридианды активдештиребиз, же болбосо күчөтөбүз. Экинчи бир меридианды аны пассивдештиребиз, же болбосо анын күчүн азайтышыбыз керек болот. Мисалы, бейтаптын давлениясы көтөрүлдү дейли. Бул учурда от аябай катуу иштеп аткан болот. От бул жүрөктүн стихиясы. Анда биз ошо жүрөктүн меридианын пассивдештиришибиз керек дагы. Бөйрөктү бир аз көтөрүшүбүз керек болот. Ошондой жактары бар да. Эгерде биз бир тараптуу эле кылып туруп, мисалы, көптөгөн ийнени сайып таштай турган болсок, анда биз кайра хаос пайда кылабыз дагы, анда кайра зыян алып келип коюшубуз мүмкүн да. Башына сайганда мен азыр бул жакта карап туруп эле кооптонтом да негизиненчи башына. Бетке көбүнчөсү 0,5 сантиметрге чейин коюлат ийне коюлганда. Андан өтө терең көпчүлүкчө коюлбайт. Бирок кээ бир ийнелер бар, мисалы 12 сантиметрге чейин узундукта ийнелер бар. Алар атайын методика менен баш сөөгүнүн сыртына киргизилип, анан ошол жактан буралып, ошондой методика бар. Лечениеде ошондой колдонулат. Азыр мисалы биз муну койгон ийнебиз бул адамды эс алдырат дагы бир эле учурда. Ошол эле учурда анын иммунитетин да көтөрөт. Азыр муну башка сайган ийнелер бул кишинин эске тутуусун да жакшыртып берет. Жакшы, анан мен ушул бир топ жыл мурда ушундай көргөм да, негизинен мурдагы ийнелер, мисалы колдун учуна сайып кону аябай чоң болчу да. Анан мынтип ылдый карап турганда анан аябай оорутат дегендин да ушуну өзүм алган эмесмин, негизи көрүп, анан ошо алып аткан кишиден сураган элем да. Анан аябай оорутат, анан ушинтип оорутканда анан нервтер ойгонот деген дагы кеңешин уккам. Ушул боюнча айтып берсеңиз, негизи чындыгында эле ушундай оорутуу болобу? Баягы биологиялык активдүү чекиттерибиз бул медицинанын көзү менен караганда бул нервный окончаниялар. Нерв түйүндөрүнүн эң көп активдүү участокторуна коюлат да. Бул дегенибиз ошол уктап жаткан нерв клеткаларын ойготуу максатында. Ошол себептен ийне ошол атайын ошо нерв түйүнчөлөрү кайсы жерде көп жайланышкан болсо, ошол жерге коюлат да. Айрыкча мисалы мен практикамда ошо лицевой неврит же болбосо баягы тройничный нервтен жабыркагандар. Жакшы, мындай келиптир. Ошол беттин неврит оорусуна кабылгандарды сакайтса болобу? Бир топ жылдан бери түйшөлүп жүрөм дейт. Кандай жардам берет деген суроо. Мен өзүм практикамда бир 10дон ашык адамды ошо лицевой неврит менен дарыланга жардам бердим. Көпчүлүк учурда ошол илимий медицина менен ийне терапияны айкалыштырган учурда аябай жакшы жардамдар болду. Акыркы учурда мына кечеги 2 ай мурда эле ошол бир жаш жигитибиз келди. 25ке толо элек, ошо уктап тургандан кийин эле ошол бир жагы кыйшайып калган, көздөрү жумулбайт, ошондой көзүнөн жаш агып, ушундай даттануусу менен келди. Анан ошол дары-дармектер менен кошо ийне терапияны колдонгонубузда бир жуманын ичинде ушу жакшы эффект болду. Ушундай ооруларда жакшы жардам берет. Мына ушул невритте негизинен кечиктирбеш керек деп деле айтышат го. Ошол кыйшайган ошол ойдон калып. Мүмкүн болушунча эртелетип аракет кылса жакшы да, себеби каналдар ачык мезгилинде таасир этип калган жакшы болот. Кечиктиргенде бир аз анда дарылоо дагы узакка созулат да. Ийне сайганда мисалы 15 эң узап барса 20 минутага чейин турат. 15 минутадан 20 минутага чейин. Себеби дегенде ошол энергетикалык каналдар ошо 15-20 минутада толук бир цикл айланып бүтөт да. Ошол учурда ошол убакытка чейин ийне сайылып турат. Жакшы, анан ушул чекиттерге сайганда эле ийне сайып койсо эле бул кандай даба болот деген да суроо жаралышы мүмкүн да көрүүчүлөрдөчү. Бул кандайча таасир берет негизи? Жана мен айтып өткөндөй эле ушул бул баягы
нервтердин ошо баягы мурдагыдай өзүнүн функциясын аткарбай уктап калган учурунда ошол нервтерди ойготуу максатында сайылат. Нервтер ойгонгондон кийин ал өзүнүн функциясын аткара баштайт да. Эгерде элибизге түшүнүктүү болсун үчүн, эгерде бир арык болсо, арыкта агып аткан суу боло турган болсо, аны кум чайкап калды дейли. Демек ал арыктан суу толук канда өтпөйт. Ошол арыктын жээгинде жайланышкан өсүмдүктөрдүн баары жабыркай баштайт да. Ошондой сыяктуу эле ийне сайганда ошол буулуп турган арыкты ачкан сыяктуу эле, мисалы ийне сайганда ошол каналдарда иннервация жакшы болот, же болбосо нервдин иштөө мүмкүнчүлүгү жакшырат. Ошол учурда ал жерге кан айлануу, ошол жерге көңүл буруу жакшы болот. Ошол натыйжасында оорусунан айыкса болот. Бул алтын ийнени бир алгандан кийин канча жолу алыш керек? Же болбосо бейтаптын оорусуна карап берилеби деген да суроо жаралат да. Бул өзү эгер мисалы кээ бир оорулар, мисалы өнөкөт оору болуп калат, мисалы хронический оорулар деп айтабыз. Бул учурда бир эле курс алып токтотуп койгондо эффект жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн мисалы башка дарылоо методдор сыяктуу эле мында деле ошо 10 күндүк дарылоо болот. Анан кийин эс алдырып, бир жума же болбосо 10 күн эс алдырып туруп, анан экинчи курс лечениясы башталат да. Ошондой болуп, кээ бир учурларда 2-3 курс лечения алган учурлар болот, кээде бир курс лечениядан кийин жакшы болуп кеткендер болот. Бул эми оорунун мүнөзүнө жараша да. Жакшы, бул ыкма чындыгында байыркы мезгилден бери колдонуп келсе дагы, байыркы заманда пайда болгон болсо дагы, мисалы бүгүнкү күндө дагы элдердин суроо талабы күчкөн да. Мен мисалы сурамжылап көрдүм да эл арасынанчы. Анан жаңылыктар кирип турабы бул менен дарылоодо да? Ооба, жана мен айтып өткөндөй эле, ошо мурда ушу ийненин өзү эле сайылган болсо, азыр жана айтып өткөндөй эле, мындай баягы эрменден жасалган мындай сигаралар болот. Ошол ийненин үстүнө коюп туруп, анан ушуну түтөтүп коет. Бул күйгөн сайын ийне кызып, ошол ийне сайылган чекитти дагы тереңирээк активдештирип бергенге жардам берет. Жана ошондой эле жана атайын электроддорду улап, токтун таасиринде дагы ошол нервтерди күчөткөнгө, ойготконго жакшы жардам берет. Ошондой азыркы учурларда ушундай методикалар колдонулат. Эми чындыгын айтканда, бул ийне сайы бул өтө мындай жооптуу дагы, анан өтө мындай изилденүүнү талап кыла турган бөлүк. Илгери мурда ошол чыныгы адис дейт, мына бөлмөдөгү светти жандырыш үчүн включательди тапкандай эле ошол оорунун себебин таап туруп, бир эле точкага, бир эле чекитке ийне сайып, ошо менен айыктырган деп айтат да. Анан эгерде биз ошол диагностиканы туура коюп, ошол кайсы чекитке таасир этүүнү билбесек, анда биз көзүмүздү жумуп алып караңгы бөлмөдө баягы включательди издегендей эле абалда болуп калабыз да. Ошол себептен бул өтө мындай изилденип, тактап, ушундай бир баягы талапты көп кыла турган бөлүк да медицинада. Жакшы, анан мисалы ушул бейтап келгенде сөзсүз түрдө кепилдик да керек да. Мисалы эстен таанып калган учурлар болот, кээ бирлердин мындай нерви алсыз деп коет, же болбосо нерви жука деп коет. Мына ушундай адамдар ушул процедура учурунда эстен таанып калышы мүмкүн, же болбосо дагы башка мындай шокко түшүп калышы мүмкүн да. Бул учурда дагы ушул кантип жардам бересиздер деген да суроо. Албетте, мындай учурларда кездешет. Көпчүлүк учурда жана биз айтып өткөндөй эле, меридиандарды же болбосо диагностикада толук маалымат албай туруп, же болбосо ошону түшүнүп, бейтаптын абалын түшүнүп жетпей туруп, ийне сайган учурубузда ошондой өзүн жоготуп, шок абалга түшкөн учурлар дагы болот. Мындай учурда ушул атайын медициналык билими бар адам болгон болсо, адис болгон болсо, анда ал учурда өзүнүн биринчи жардамдарын көрсөтүп, бейтапты сактап калышы мүмкүн да. Кээ бир учурларда угуп калабыз, ушундай бир оор абалга түшүп, атайын медициналык жардамга муктаж болгон бейтаптарды дагы угуп жүрөбүз. Ошондуктан
Бул ар кандай жумуш жасаганда ошол өзүнүн адиси болсо жакшы. Өзүнүн адиси ошол ал ар кандай мисалы терс көрсөтмөлөр болсо ошону да чечкенге даяр болуш керек да. Жакшы, анан кимдерге болбойт негизи бул мисалы бул ийне терапиясын алганга? Ийне терапиясы көпчүлүк учурда органикалык өзгөрүүлөр болгон болсо, мисалы онкологиялык оорулары бар болгон болсо, тери оорулары бар болгон болсо, ошондой эле инфекциялык оорулары бар болгон болсо, аларга ийне алганга болбойт. Аларды атайын ошол адистешкен баягы медицинанын кызматкерлери дарылаш керек. Жакшы, азыр эми убактысы болуп калдыбы? Убактысы болуп калды. Кандай аласыз? Азыр ийне сайылган жерден кан чыкпайбы негизи? Кан агуу болобу? Кээ бирде майда кан тамырларга тийип калганда ошол кан чыгышы мүмкүн, бирок ал коркунучту эле жараткайт. Эгерде чоң тамырларга тийген болсо, анда кан кетиши мүмкүн. Ошол себептен ошо адистин көзөмөлүндө болуп, ошо адис өзү баягы ушу туура сайганына көзү жетиш керек да. Ошол учурда андай баягындай коопсуздук болбойт. Муну алганда ошол ийнени башында кайсы ийнени сайган болсок, ошондон баштап кайра алып баштайбыз да. Ошондой эле өзүнүн эрежелери менен эгерде кан чыккан болсо, майда кан тамырларда аны атайын ошо баягындай эле спирттик эме менен алып койсок болот да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, жооп бергенче. Бул жакта ийнелерди ала берсеңиз, нерв болгондо дейт, тиземдин ылдый жагы ооруйт дейт да. Мына ошого дагы алтын ийне алсам болобу деген суроо калтырыптыр телекөрүүчү. Биринчиден нерв болгондо дегенде көп түшүнүк бар да. Бир нерсеге ачууланган учурда, ушундай бир мындай учурларда да болушу мүмкүн. Мындай алтын ийне алса аябай жакшы жардам берет. Көбүнчөсү бул алтын ийне адамды мындай тынчтанууга аябай жакшы жардам берет. Покойго алып келип. Демек, ачуусу бат келгендер деле сизге кайрылса болот экен да? Ооба. Негизинен бардык учурда ошол мындан кийин мисалы эгерде биз чоң ийнелер боло турган болсо, эгер мына мисалы игла ножду иштеткенде биз 3 күнгө чейин баягы мончого барып, же болбосо душ кабыл алганга уруксат берилбейт. Себеби баягы ийне кирген жерге инфекция түшүп калбаслыгы үчүн, же болбосо ошол жерге кандайдыр бир зыян келбеслиги үчүнчү. Анан мындай кичинекей ийнелерде андай деле мындай өзгөрүүлөр болбойт да, көп. Өзгөрүүлөр болбойт. Ошол жактары дагы бар. Ошол жактарын эске алыш керек экен. Телекөрүүчүдөн келиптир, саламатсыздарбы? Бул нерсени жаш балдарга да жасайсыздарбы дейт. Жаш балдарга да жасалат, бирок көпчүлүк учурда жаш балдар баягы өздөрүнүн кыймыл аракетин баягы контролдобогон үчүн ата-энеси же болбосо туугандарынын жардамында колдорго же буттарга сайыла турган болсо, анда кармап турушубуз керек да. Ошону алаксытып турушубуз керек балдарды. Жаш балдарга да ийне сайса болот. Жакшы, анан жанагы дагы кошумча суроо берип кетиптир, тизе боюнчачы, тизеден ылдый ооруйт дейт да, ошону. Тизеден ылдый ооруганын ар кандай себептери болушу мүмкүн. Мисалы сууктак алып кеткенде, айрыкча кышкы сууктарда, мисалы кар кечкен учурлар болуп калат. Ушундай бир ситуацияга туура келген учурда узагыраак жүрүп калсак, ошол мезгилдерде оорушу мүмкүн. Андан тышкары полинейропатия деп коет, нерв оорулары бар. Ошоларда да ошондой тизеден ылдый оорушу мүмкүн. Андан тышкары ревматологиялык ооруларыбыз бар. Бул учурда да ошо тизеден ылдый буттарыбыз оорушу мүмкүн да. Ошол эле учурда муундарда оорулар болушу мүмкүн. Ошол себептен мындай учурда дагы алса болот, бирок мен ойлоп атам, азыр биринчи биз бейтапты көрүшүбүз керек, анан ошого жараша дарылоонун ыкмасын тандашыбыз керек да. Балким ал бейтапка баягы жылуу ванна менен, атайын баягы чөптөр менен, дары чөптөрдөн ванна жасап, анан массаждын бир техникаларын колдонсо, ошондо жакшы болушу мүмкүн. Биз аны көргөн жокпуз. Ошо оорусуна жараша дарылоонун ыкмасын тандасак болот да.
Саламатсыздарбы, ВИЧ менен ооругандар алса болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул жерде чындыгында эгерде мындай жугуштуу оорулар болсо, өзүңүздөр деле мисалы кээ бирлер айтып келет, кээ бирлер айтпай келиши мүмкүн. Өзүңүздөр деле коргоносуздарбы? Бул жөнүндө да кошумчалап кетсеңиздер болот. Ошол себептен биз азыр мына бир жолку колдонуучу ийнени колдонгонубуздун себеби дагы ошондон да. Ушу келген бейтаптын коопсуздугу үчүн, ошонун ар кандай инфекциялык оорулардын тарап кетпеси үчүн. Бир учурларда мына массовый түрдө бардык эле адистер ошо ийне сая деп калган учурлар болгон. Акыркы учурда атайын баягы тыюу салуулар менен азыр көпчүлүк жерде атайын уруксат берилген гана жерде ийне сайылат. Ошол себептүү мурда ошол баягыийнелердин жоктугунан, тартыштыгынан бир эле ийнени кайра эле ушул баягы бейтаптын өзүнө спиртке салып коюп иштетишчү да. Бизде мисалы биз бир эле жолу колдонобуз, ыргытабыз. Кайра экинчи жолу бейтаптын ошо өзүнө сайылган ийне болсо дагы колдонбойбуз да. Бул ошол бейтаптын башка ооруларды жугузуп албастыгы үчүн алдын алуу чарасы да бул. Демек бейтап барганда көзөмөлдөш керек экен. Азыр деле мисалы мурдагыийнелер колдонгондор деле балким бардыр деген да. Азыр деле болушу мүмкүн. Баягы адистин өзүнө жараша болот да, анын тажрыйбасына жараша болот. Анын өз жоопкерчилигине, ишине болгон жоопкерчилигине жараша болот. Ошол себептүү кайрылганда ошол адистин тажрыйбасына караш керек да. ВИЧ менен ооругандарга жардам береби? ВИЧ менен ооругандарга бул негизинен өзүнүн атайын дарылоодон өткөнү туура. ВИЧтин өзүнүн атайын программасы бар, ошол дарылоодон сырткары кошумча алса болобу деген? Кошумча кээ бир ооруларына алса болот. Алса болот. Иммунитетти көтөрөт да. Иммунитетти көтөргөнгө, кээ бир башка баягындай оорулар болсо, нейрологиялык кошумча ошолорго алса болот. Жакшы, анан эл арасында чындыгында элдик медицинада мисалы табыптар дагы бүгүнкү күндө омуртка салабыз деп калганын угуп калабыз да. Жакшы салат экен омуртка деп деле угуп калабыз. Мисалы ошолор канчалык деңгээлде жардам бере алат деп айта аласыз? Алар мисалы окуган жок. Мисалы сиздер болсо жыл сайын окуудан өтүп, канча жылдан бери ушул тармакты деле өздөштүрүп келесиздер да. Мисалы табыптар болсо, мисалы бул мен өзүм ушундай төрөлгөнмүн деп туруп анан жасайт да. Бул кооптуу эмеспи деген да суроо жаралат да. Кээ бир учурларда ошол өздөрүнүн тажрыйбасына же болбосо өздөрүнүн бир ыкмаларына таянып ушундай эл арасында иштеп жүргөн элдер баягы ошо табыптар көп кездешет. Бирок кайсы бир деңгээлде жана биз айтып өткөндөй эле, эгерде бейтап ошого ишенип барган болсо, анда сөзсүз түрдө андан пайда алган болгон болсо, анын пайдасы болгон болушу мүмкүн да. Анан эгерде ошол иштегенде баягы адистин өзүнүн бир баягы моралдык жактан өзүнүн дагы баягы эмеси болуш керек да, жоопкерчилиги болуш керек да. Ошо чындыгында эле ошо бир ишти жасап атканда ошонун пайдасы тийсе жасаш керек да. Эгер зыян келтирип койсо, анда аны ишке кол уруунун кереги жок. Жакшы, көз оорусуна жардам береби деген суроо калтырыптыр. Менде мындай көздүн көрүүсү дейт, жакшы көрөт дейт. Бирок дейт, баягы нервтен улам дейт. Азыр көз кылый болуп атат дейт, көзүм дейт. Ошого жардам береби деген суроо калтырыптыр да. Негизинен бетке да сайылат деп калдыңыздар. Ушул көздүн да атайын чекиттерине сайылабы? Ооба, атайын ошол баягы көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн атайын чекиттер бар. Ошо кайсыл жерлерге сайылат? Мындай эле көрсөтүп берсеңиз болот, сайбасаңыз. Көбүнчөсү мына көздүн өзүнө таасир бере турган чекиттер бар. Мына каштын үстүндө, мына ич тарабынан, астынан, бул капталдарынан, себеби көздү кыймылдаткыч булчуңдар бар да. Ошолорго кеткен нервтердин жолдорунан ошол ийне сайса болот. Бул ошол жана биз айтып аткан баягы көздүн бир жакка тартып калганы, ошолорго жардам бериши мүмкүн кайсы бир деңгээлде. Демек, буга сайыла турган ийне өзгөчө болуш керек, балким кичинерээк, э? Бетке мисалы андай азыр биз колдонгонийнеге караганда өлчөмү кичинекейирээк болот алардыкы. 1 сантиметрден 1,5 сантиметрге чейин болот. Аларга атайын анын баягы радиустары да кичинекей болот да, тонкий болот.
Мына ине терапиясына барып атканда, мисалы, мончого эле барбай туруш керекпи? Башка ыкмалар жасай берсе болобу, дагы эмнелерге көңүл буруш керек өзгөчө? Ине терапиясына барып атканда жана башка ооруларда тыюу салгандай эле ошо спирттик ичимдиктерден алыс болуш керек. Жана ошондой эле ысыктан, муздактан өзүн этияттап туруш керек. Ошол калган мисалы тамактанууда андай деле тыюу салынбайт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мануалдык терапия жөнүндө айтып берсеңиздер дейт. Омуртка грыжасы, остеохондрозторго жардам береби дейт. Бир жолу баргандан кийин ушул таасирин билебизби деген суроо калтырды да, кайсыл учурда? Мануалдык терапиянын мисалы бир жолку сеанстан таасир алса болот. Бирок ошол эле учурда кээ бир учур болот да, мисалы оорунун баягы мүнөзүнө жараша, анын мисалы өнөкөттүгүнө жараша, тандалган методикага жараша, бул мануальный терапияда атайын приемдор бар да. Ошолорго жараша, мисалы кээ бир учурда бир эле жолку сеанста жакшы болушу мүмкүн, кээ бирде бир 3 жолкусунда. Бул деле ошо узагы бир 6-7 жолу алган учурлар болушу мүмкүн да. Кээ бир учурда ошо бир эле жолкусунда таасири болот. Кээ бир учурларда. Жакшы. Анан кандай учурда ушул мануалдык терапия жардам бербей калышы мүмкүн? Мисалы, грыжа болгондо операцияга деп жолума берип калат да. Чоңоюп кеткен учурдабы? Мисалы, грыжанын түрлөрү бар. Секвестральный грыжа деп коет. Бул учурда грыжанын өлчөмү дагы чоң, ошол эле учурда жана пульпозный ядродагы толугу менен мына жүлүнү барып басып калат. Бул учурда мануалдык терапия кайра зыян алып келиши мүмкүн, оорусун андан сайын күчөтүп коюшу мүмкүн. Оорусуна оор кылыш бериши мүмкүн да. Андай учурда бул мануалдык терапияны колдонгонго мүмкүн эмес. Бул учурда ошол операциялык жол менен жардам бериш керек болот. Себеби ошол нервди басып калган тканды тазалап алып коюш керек да. Эгер андай албай турган болсо, анда ал оорусуна чыдабай аябай азап тартат да. Мындай учурда болбойт. Кээ бир учурларда жана грыжасынын өлчөмү мен кичинекей эле, бирок мен аябай ооруп атам деп айткан учурлар болот. Бул ошол грыжанын кайсы участкадан чыккандыгына дагы байланыштуу болот да. Көпчүлүк учурда баягы нервтерге жакын жерден чыгып басып калганда ошол учурда көп оорутат, катуу оорутат, оорусуна чыдабашы дагы мүмкүн ал учурдачы. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Кант диабети менен ооруймун дейт, буттарым үшүй берет дейт. Бул учурда ине терапиясы жардам береби деген суроо калыптыр. Кант диабетинде бир нече факторлор бар. Бул жерде кант диабетинде кан басымы дагы жогорулашы мүмкүн, кандын коюланып кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда бул нервтерге дагы таасир берет. Ошол учурда ошо канттын көбөйүшү, артериалдык басымдын жогорулашы, ушулардын таасиринде буту колдору муздашы мүмкүн. Ине алса болот, жардам болот кайсы бир деңгээлде. Бирок негизги оорусун айыктырышыбыз керек. Негизги оорусун айыктырыш. Дарылоо курсунан өтүш керек, андан кийин кошумча алса болот. Ооба. Анткени биз канча ине сайган менен деле кандын өлчөмү канда көп боло турган болсо, анын кан басымы жогору болуп аткан болсо, биз канча ине сайганыбыз менен деле аны жардам бербей калышы мүмкүн. Сизге кантип кайрылсак болот деген суроону калтырып туруп көпчүлүгүчү. Эфирден сырткары ошол биз бияка номер калтырып койсок, ошол менен байланыста болот. Жакшы, анан башым катуу ооруйт дейт, дары ичсем сакаят, дары ичпесем сакайбайт дейт. Мен ушул ине терапиясы менен жакшы кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Кыскача жооп берсеңиз, бул соңку суроо. Бул балким бул мигрен деген оору болгон болушу мүмкүн. Ине алса жардамы болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Алтынбек Матаев, Кыргыз Республикасынын спорттук ушу федерациясынын президенти, үй бүлөлүк дарыгер болду. Сизге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы теле көрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып, кенен айтып бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун, оор сыркоодон алыс болуңуз. Рахмат. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.